Кыргыз эл жазуучусу Төлөгөн Касымбековдун жубайы. Бүгүн Элмира Касымбекова менин мейманым. Обязательно жок дегенде 4 эркек менен келет да. Ушундай жан дүйнөсү менен чочуду. Бүткүл тулку бою менен чочуду байкуш. Мен боюмда болот, төрөйм деген ойдо болгон жокмун да. Мен өтө катуу оорулуу болгом. Давлениясын түшүргөн дарыны ачып туруп 25 таблетканы жеп салып туруп. Аты мен өлүп деп коём. Без ума деп жалгыз бөйрөм толгону көтөрө албайт. ДНКбы? ДНКсын баланын. Ошону сурай албай. Төлөгөн мырзадан төрөлдү же башкадан төрөлдү деп атчабы? Мемуарный романын аягын чыгарып коеюн деп иштеп келем 11 жылдан бери. Сынган кылычты жазганда аябай сындашкан деп айтышат да. Сиз биринчи сынган кылычты окуп чыктыңызбы деп. Жок, мен окуган жокмун. Элдин айтымында бул улутчул болуп атыптыр. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы адаттагыдай маегимди улантам. Кыргыз эл баатыры жана кыргыз эл жазуучусу Төлөгөн Касымбековдун жубайы. Бүгүн Элмира Касымбекова менин мейманым. Саламатсызбы? Саламатсыз. Сизди көрүп атканыма абдан кубанычтамын. Анан мындай улуу, залкар адамдын жубайынын сүрү дагы укмуш болот экен. Ал дагы кадимкидей бир өзгөчө бир энергетикаңыз бар экен да же. Анан ушул нерсени дайым эле адамдар сезеби, башкалар дагы? Сезет. Улуу башын кичүү кылгандар. Өтө көп кездештирдим. Негизи ушул залкардын жубайы болуш дагы бир өзгөчө бир чоң жүк. Аны оңой менен мындай аялдардын баары эле ташый албайт да. Мен ошол агайың менен жашап көрдүм да. Адамдын жон терисинен өтмөйүн кыйын да. Андай чыгармачыл адамдын, маданияттагы адамдын жубайы болуш өтө жоопкерчиликтүү болот экен. Анан мен көп эле жерде айтып келем, мен болгон нерсе. Эми өзүңдүн сурооңа да туура келип атпайбы? Жооп бериш керек да. Мен ошол киши эшиктен келатканда эч убакта жалгыз келген күнү болгон жок. Эшиктен келаткандачы обязательно жок дегенде 4 эркек менен келет да. Болбосо 5-6 эркек менен келет. Анан кийин уяттуу, сыйлай турган баары эле ошондой да. Анан кичүүнү дагы бу киши сиз деп сүйлөчү. Өзүнөн кичүү балдарды дагы. Ушундай өзгөчө адаты бар эле да. Сиз деп кайрылчу. Өтө ушундай бийик адам эле. Анан ошол келатканда мага айтып койчу, апасы деп мен. Телефон чалат. Анан десем, мен да бир меймандар менен баратам, акыбалың кандай дейт. Мага уже түшүнүктүү. Болуптур, мен дайым даярмын, келе бериңиз деп коем. Анан эле мен 2 кыз бар үйдө, жардамчы. Жанара, Атыр деген. Көттөң таластын бүр туугандар, сонун кыздар. Анан үйдүн ар жагында эле жанагы камыр сатышат ал кезде. Азыр билбейм. Анан ошондон алдыра калам. Арыдан бери эле ысык борсокту даяр камырданчы. Анан эле дасторконду эле даярдай калам. Ысык борсок кылып элечи. Анан ошондон ал киши келгенге эле даяр болуп эле жайма-жайтым эле куда тосуп аткандай болуп туруп калат. Ушундай экстренный ушундай кызмат кылдым да. Эми сынган кылычты, келгелди жазган адам сөз баркын аябай билет. Анан ар бир кыймыл аракеттен, көз караштан баарын баамдаган адам. Ошолордун баарын айттырбай, этекке чаптырбай, чуркап туруш үчүн дагы ошондой тарбияны көрүш керек да эже. Сиздин тарбияңыз ошого туура келип калды. Туура келип калды да?
туура келип калды. Себеби дегенде мындай болуп калды. Мен 3 айымда эле чоң апа, чоң атам багыптыр. Мен 3 айымда. Аны ошондо эле чоң апам айтыптыр келин уулуначы. Буну мен багам. Мен өлөр өлгөнчө муну бербейм. Макулсуңарбы десе, мен жаагын жеген ыйлаак болгон экенмин да. Анан тигил экөө жаш экен да, улуу агам, эжем мындай кылып анан мени көтөрүп алып келишет экен. Ал кезде балыкчы, азыр балыкчы, ал кезде ырбачыда турушчу экен да. Апам бала бакчада, атам болсо кара жумуш, шопур аркы берки кылып. Анан баягы балыкчан экөө келишсе, эме баягы ыйла жаш экенбиз деп айтып берчи да апамчы, өзүмдүн апамчы. Кийин тигил апам өлгөндөн кийин төрөгөн апам айтып берип атпайбы анан тиги чоң апам алып калалык, муну окут, муну бала бакчаңа бер, муну менен бала басты болбо, муну Абышка экөөбүзгө бер деп Абышка экөөбүз алып калыптыр. Эмчектен чыгар дегени жок эле, экөө барып калса эле, анан атаң экөөбүз артыбызды карабай эле бая эки баланы алганча шашып эле бая эжем менен агамдычы кеткенче шашып эле. Анда жеңил машина жок да, грузовой машина менен барышыптыр. Анан грузовой машинага түшүп артыбыздан кууп жетип келчи дейттим эле, татырактатып машинаны чаңын чыгарып айдаган боюнча анан балыкчыны көздөй жол тартышыптыр да. Бая кутулганына сүйүнчү ыйлаак баладан. Ошону кийин айтып берчи, көзүнөн жаш чыкканча күлүп, жаш экенбиз деп. Өз баласынан бере калып эле качтык дейт. Эч эмчектен чыгар, кичине 1-2 күн көндүр деген сөз болбоптур да. Алып калабыз, силер ушинте бергиле деп. Анан кийин бир топтон кийин келиптир да. Баягы ыйлаак баланы кайра берип салат деп качкын окшойт да, 2 жаш. Анан бир топтон келсе эле бала балканактай эле манектей болгон эле баланы ойнотуп кармап отурушат дейт баягы кемпир Абышка. Анан баягы эски тамдарда илгерки мындай устун, жыгач устундар болгон үй болчу да. Анан ошол эрекинде устунга кайран атам асма бешик делет да. Монтип 4 жагынан 4 жип менен минтип туруп, кемпирине экөө ар жагына бер жерде отуруп алып баягыны минтип койсо, ар бери минтип асма бешик кылышыптыр экөө. Акылыңар. Мындай терметкен бешик минтип асма бешик кылып. Анан ошон менен 3 айымда алып багып, мен 21 жашка чыкканда ошол мени баккан чоң апам каза болду. Жаным бир болуп калыптыр мында. Ке бала тапкандык эмес, баккандыкы деген сөз бекеринен айтылбайт экен да. Ошол апам эметкенде каттуу эңшерилдим. Мен анда турмушка чыга элек 21деги кызмын. Ошондо канатым кайрылгандай эле болдум. Ичимден, сыртыман билдирен өзүмдүн ата-энем турат. Бирок тегил апам кетип калды да. Мени ушундай даражага жеткирип, мени бир чаппай, бир урбай, бир сендебей туруп ушундай кылган ошол апам менен атамдын эмгеги. Чоң ата, чоң эне. Нарктуулукту, баалуулукту анан чоң атам, чоң апам экөө тең намаз окуган кишилер болчу. Бүт айыл билет анычы. Алим апа деп мелтиреген жоолукту алына монтип салынып, көйнөк кемзирлердин баарын тигет колго. Иштүү киши, ууз киши. Анан жанагы чыптамат бенжектерди, кемпир көйнөктөрдү жеңип жерден, анан эки колунда тең билерик, бандайынан күмүш шакектер танган ушундай кемпир болчу, өлөр өлгөнчө. Анан ичик, тебетей, шырдак, боз үйлөрдү келиштире жасаган бүт айыл ушунгө чейин билет. Анан апам мынтип зымпыйып, кайкайып өлөр өлгөнчө монтип жүрүп өлдү. 76-сында өлдү. Атам экөө ошентип намаз окуган үй бүлө. Анан атам алдыга туруп намаз окуйт. Апам артына туруп. Анан атама баса албайм, атама тийише албайм. Анан апама намаз окуганда эле ассалому алейкум рахматулла дейт го. Биягына чагылтыр, салому алейкум, салому алейкум. Анан кайра мен туруп салому алейкум рахматулла десе, биягына чек өтөм дагы салому алейкум деп ошентип. Анан намазды окутам. Бир эле апам айтты, намаз окуп атканда баягыларды урушпайт.
Анан мен кайталай берем. Ошол жерге пайда болуп калам баягы намаз окуп атканда салам бериш үчүн пайда болом. Ойноп аткан оюнумду таштап туруп келип, салам алейкум, салам алейкум. Анан кийин бүткөндөн кийин сен ушинтиң дебейт да. Кайталай берем. Анан бирок айтат апам, намаз окуп атканда алдыдан өтсөң, атаңдан же менен намаз каза болуп калат, бузулуп калат деп эле айтса, намаз бузулуп калат деп аяктан өтпөйм. Биягында капталына келип салам алейкум. Биягын учуп өтүп туруп салам алейкум деп күтүп турам да, артынан ошентем. Анан мынтип башын коюп, минтерде көчкүнө колумду коюп турам. Ошол жерге колум отуруп калсын деп. Ойноктугумда. Ошону кайра унчукпай эле менин колумду артка алып коюп улантып намазын окуй берчи. Кайра намаз бүткөндөн кийин колго чаап, сен мени ушунттың деген жок. Мен кайталай берем баягыны. Эч бир атам анте албайм, апам ошентем. Анан бир күнү кызык мындай болду. Мен ошондойм болуп атат да. Анан коноктошот деп бирөөлөр келе турган болуп калды. Анан чүпөрөк дастаркон. Ошо биздин бала кезде. Анан жылаңач момпо деп койчубуз менен манчиги жок. Ичинде балы бар. Сонун момполор болор эле. Аны силер көрбөй калдыңар. Анан монда болгон соко кант дегендер болор эле. Чоң-чоң. Анан атам аны майлыкты дастарконду коюп анан балта менен кичинекейин мынтип жарып берет. Ай, абышка муну минт дейт апам. Экөө ынтымактуулук менен баягы минтип берет. Наваттарды минтип берет. Ал кездин наваттары жана кайнап аткан чайнектин капкагын ала калып, ошого минтип карап бууга. Анан бияка келип бычыр деп менинчи бөлүнчү эле. Азыркылар андай эмес. Почему-то технологиясы башка болуп калса керек. Ошентип анан нават, кант, анан жана зоо печеньячы. Төө кой болгон. Ошол турат. Сары май, чөбөгө. Неме жок башка. Салат-малаттын да жыты жок, эчтекеси жок. Бүт нукура кыргызча каттама ушундай. Анан эле баягы коноктор келип отурду. Баягы дастаркондо момпоси, нават, баягылар турат, анан мен келип отурдум. Анан отуруп туруп, бир колум менен момпоси уштадым, бир колум менен печенье уштадым. Анан эле мен чыгып кеттим эшикке. Чыгып туруп эле эшикте Баткостун багы деген чоң бак бар. Менден улуу балдар, кыздар, менден кичүүлөр селкинчектеп ойнойбуз. Ал тим эле көлөкө, сонун жер. Анан барып мен ал жерге чоң болом. Барып ай, момпоси ошондо эле таратып берем конфет печенье. Мунун акысына мен конфет печенье берип атам да. Анын акысына мен селкинчекти 70ке чейин күүлөнтөсүңөр дейм. Мен кожойкеси. Мен конфет печенье берсем, алар макул болду. Балалык күндү кара, школго бара элек, карачай. Анан кийин баягы жерден чоң балдар кыздар. Алар али азыр бар. Туулат байке бар ошол жерде. Айнура эже. Мына ошолордун баары ойноп отурабыз. Мен апама таянып, анан момпоси печеньемди таратып, аны жөн жегиле деп бербей, анын акысына мени бүгүйлөнткүлө. 70ке дейм, анан 70ке чейин тияк алып барып мен күүлөнүп туруп анан кийин түшөм. Себеби договор 70. Санап турушат кыздар балдар. Мына ошентип жүрдүм. Анан эле мен тартип бузуп турмун да. Баягы коноктун алдында. Апам ал күн эчтеке деген жок. Келип жаттым. Эртемен эле кайра апам айтты, коноктособуз деди. Коногубуз эле кошуна кемпирлерди эле конок дей беребиз го биз. Баланча, Шакирдин, Чоп Шакирдин апасын, Медеттин апасын чакыр, Темирбайдын апасын чакыр, өзүнүн достору кемпирлер бар. Апам чакырып атат, жүргүлө биздин үйгө конокко деп, мейманга деп чакырып келем. 5-6 кемпир келип отурду. Баягы кечээңкү дастаркон кайра коюлду. Кечээңкү. Атам да апам да эч ким эчтекеден анан тап берип азыр сени шашпа, жаңы коюлду, эми мен дагы мындан алып селкинчекке жөнөгөн атам. Кечээңкүмдү кайталаган атам да. Ушундай отурсам эле апам айтты.
деп эле баягы кемпирлергечи менин апам. Баягы күнү баланчанын үйүнө барсам эле айланайын, небересин ушундай тартиби жок кылып тарбиялаптыр. Биз отурсак эле андан бирди алып, мындан бирди алып эле чыгып кетсе боло, десе эле баягы кечээнкү менин окуям болуп атат да. Анан эле мен отуруп калдым. Апам бир жерге барса эле ошондой болуп атыптыр да. Апам айтып берет тигилерге. Анан аябай таң калдык Абышко экөөбүз. Ушундай тарбия бербептир, коноктун алдында алба дебептир. Ушундай алды дагы шарт чыгып кетпедиби баласы? Деди. Бардыгы эле башкача, бирок конфет алган эле мага окшошуп атат да. Анан деп ойлондум. Акасы алган туура эмес турбайбы? Мен алган аткам да. Анан дагы ойлонуп отуруп калдым. Семантты. Ооба, менин кызымды карасаңар, деди баягы апам. Гер маралдай керилген кызым бар, деди. Элестет, окуй элек бала, гер маралдай деген сөздү түшүндүм ай. Абдан жакшы сөз экенин түшүндүм да. Өзүм 1-класска бара элекмин. Эми менин кызымды көрсөңөр, гер маралдай керилген кыз болбоду десе эле, баягы бир баштан эле ооба жеңе, сиздин кызыңыз эми ушундук акыл. Мен жөнүндө баягылар ушундай сонун сөз айта баштабадыбы? Баягы кайттым оюмдан. Тиги конфет менен эмени кечүүнкүдө алганы даярданып аткам да, эшикке чыгып. Анан эле гер маралдай керилген кыз болсом, эмне мен конфет алам? Эмне үчүн уят турбайбы? Ойлондум аябай. Анан шарт ордумдан туруп, анан гер маралдай монтип ишке чейин бассам. Жеңе, кемпирлер. Жеңе деп атат бирөөлөр апа деп атышат, бирөөлөр Алима деп атышат. Керилген кызың укмуш болгон турбайбы деди. Араң бутумду тартып, бияка бурулуп туруп ишке чыгып кеттим. Баягы балдар кыздардын баары мени күтүп атканда конок келген да. Кана конфет печеньяң кээ бирөөлөр сурайт да. Жерге баралар мен айттым. Мындан ары мен үйдөн момпо печенье албаймын. Силер да албагыла. Алган уят болот. Мен гер маралдай керилген кызмын. Албайм мен. Баягы укканымды тияктар. Ошентип, ошо күндөн ушу күнгө чейин каныма сиңип, мен дастаркондон албайм. Той тапаша, той топурга, жана 90 жылдык, 100 жылдык, анан 80 жылдыктарда 3 конфетти дастаркондон ырым кылып эле алам. Балама, кызыма, небереме. Үйдө канча болсо алам дагы, ошону акырын алам дагы. Сыйлап өзү берсе, машинадан салып узатса болуптур дейм. Болбосо мен зыңкыйып эле чыгып кеттим. Ошо күндөн ушу күнгө чейин мен тигини муну мынтип алган киши эмес. Дастаркондон кол салды. Эми ошону мен ойлондум. Көрсө байкуш апам жанагы баланы жөн эле оюнан чыгарып айтып коюптур. Менин жанагы кылыгымды буруп коюптур. Керегем сага айтам келимсе унук. Анан баланчанын баласы тарбиясы жок экен деп, мына көрдүң, мени колго чаап, сен кече ушунтиң айбан акмак деген сөз жок. Анан баягы беш кемпирди чакырып, жар көбү бар, бырпылдап кайнап атат. Анан тигилерге баягыны коюп, мына бир эле жанагындай менен эле сөз менен эле дастарконго кол салдырбай эле койсо болот экен. Мен азыр тарбиялайм баламды, кызымды, мына неберемди тарбиялап атпайм. Бүт апамдын методу менен тарбиялайм. Апамдын. Апам атам мынтип айтар эле. Бул баланын көзүн тойгузуш керек, анан көкүрөгүн тойгузуш керек. Көкүрөк тоймоюн, көз тоймоюн бала тойбойт деп айтар эле. Мен ошол экеге ынанып, ошол практикамдан жанагынтип тойбой катып койсо дагы алып, ошону коюп, жанагындай примерден анан эл жокто жей кой, ала кой, кагылайын дейт. Өзүмдүн керектүүмдү алып жейм. Үйдөн көтөрүп чыгып элге жанагындай да кылбай калгам. Мына ошонумду токтотком. Мынакей. Анан мен ошол эсиме түштү да, балам өтө тентек болду.
аябай тентек анан Усубалиев келгенде уят кылды. Асылдайым. Усубалиев келет деп даярданып сүйлөп миткен тас анан баланын терин билбейбиз да. Ай алып кеткиле. Ал киши келгенче алып кеткиле деле Дирижинкага кетирбейбиз да. Айдан жайдан эле пайда болуп калса болобу? Бала тиги киши келгендечи. Именно тиги киши келген. Чалом алейкум деп эле кол ачты. Учурашат. Атасы кандай учурашат? Туруп алып, жанында ошо атасындай болуп учурашат да. Көргөнүн жасайт да, бая бала кайталайт. Анан ошентип анан кара мунун учурашып атканын деп, салом алейкум деп учурашты. Анан учурашкандан мага эмне алып келдиң деди. Анан ошо колун өзү эле кирди ал киши. Анан мынтип көзүндө көз айнеги турат. Анан биякта да экинчи көз айне бар, эшикке чыкканда күнгө тагынганчы. Бул зрение аркы. Биякта күн ошону сууруп чыгып, мына сага ушуну алып келдим деп. Аягда момент тапты да, кыйын кишкен ал киши да. Кармай турган колунда эмне иштик? Мага эмне алып келдиң дейт. Бай атасы экөөбүз бирибизди караштык да, сени шашпай бо кетсин. Жанчам сени дедим, катуу ичим. Айла жок да. Анан мага эмне алып келдиң деп атпайбы. Анан кийин сага ушуну алып келдим мынакей десе, мурдуна монтеле жаап калды да баягы. Жапсайт, доктор Айболит болдум дейт баягы. Анан тамашалашып, баягы жерибиз оюн соокко айланып, бир какой-то бир 2 минутта сонун болуп кетти баягы жерчи. Күлкүлүү болуп, мен болсо көзүм менен тиги кызды алып чыгып кетмин, азыр да бирдеме дейбиз экен деп тигинтип атам мен. Анан бала эмеспи, баягы очкини алып, ойноп калдычы эле, биз барып отурдук. Анан тиги тыштап коюп ары кеткенден акырын тазалап алып келип анан а кишинин жанына койдум баягы очкиничи. Анан мына ушундай учурлар болгон. Анан мен эсимде калды. Анан ай атасы, бул баланы жанчыш керек, талкалаш керек дедим. Өзүбүз отурабыз да кеткенде. Бул эмнеси я? Дагы бир 2-3 киши келген, алар жашырактар, алар деле окумуштуу жакшы адамдар. Мага сникерс алып келдиңби деди. Сникерс сурайт да. Сени шашпа дедим анан уят кылып. Атасы экөөбүз көчөгө чыгып, эсейлдеп басасыздар, 15-16 штук сникерс алдым. Апамын, атамын баягы сөз эсиме түштү да. Көздөн көкүрөк тойгуз. Бизди уят кыла баштады да бала. Анан койсоңчу, айбанга теңелип койсоңчу деди тиги кишичи. Бул айбан да. Ушунун баарын жесе эмне күндө болот? Койсоңчу, бала да десе деп коюптур. Эртең чоңоет деди. Жок атасы, бизди да уят кылат, болбойт. Муну мен калтырам, апамдын методуна салам деп ушунун баарын айтып берсем, күлүп, кыт-кыт күлүп, аның да туура экен, байка деди. Баягы 15-16 штук моундай эле болуп калат экен. Алып келдик, экөөбүз кирдик. Асылтай, мына сага сникерс деп. Деп эле баса калды. Бирден экенге муну тойгузайын дедим да. Баарын бердиңизби? Баарын. Алып келип залга отуруш мага деди. Ой, айланан карап турдук экөөбүз. 1 секундага жеткирбей бирди аймада жеп салды. Экинчисин алды, жарымына келди, үчүнчүсүн четинен ачып, ыргытып, аяка, бияка ошентип, койсоңчу алчы. Тетин жеп алып бала кусуп чыгып эмне болот деди. Эч нерсе болот. Атасы дедим, көзү тоюп, көкүрөгү тоймойм, бул бизди дала уят кылып келеге түшүп калат. Ушундай кылабыз деп эле туруп алып. Баягы бала 1 тиштеп, 2 тиштеп эле жердин баары жайнаган эле сникерс болуп калды. Баягы кыз үй жыйнайын дейт, жоңгой, ташта жайна. Киши кара 1-2 күн келген жок, ошо малда 1-2 күндө жайна ошо тойсун калсын. Арга жерде текчелерди, арга жерде жайын. Кудай жалгап, ошо күндөн ушунга чейин балам конфетти көргүсү келбей калып, ушунга чейин сникерсиң да турат, эмнең да турат. Конфет дегенге баягындай болбой, суроосу дагы болбой калды. Келинги мага эмне келдиң? Мага эмне алып келдиң? Ушундай баштады. Анан эмне жесе ошонун оозуна тыгайын дагы ушул сөздү калтырар бекен десең болот экен.
Ошол калды. Анан азыр эстебизден отурганда айтам, ай балам, сен ушун эсимде дейт. Анан эми жебейсиңби? Ошондо эле көңүлүм тоюп калыптыр, эми жүрөгүм айланып жегим келбейт дейт. Оосуна бала эмнени сурасак, ошону бер оосуна. Көзү тойсун, көңүлү тойсун. Анан дагы менин башыман өткөн эмем. Небере багып калдым да, 4 жашынан. Анан ал деген чалчаңдатып көндүрүп коюшуптур. Ал бакчадан чыккан деле эмеге кириш керек экен, программасы. Уже буягына программага кирип койгондо, бакчадан чыккан деле алып бериш керек экен. Бир нерсе алыш керек экен да. Таттуу, оюнчук. Анан ата-энеси бошобой анан мени ала турган болуп калдым. Анан баягы оор хронический. Апа, муну алып бер, кое тур. Апа, тигини алып бер, макул алып берем. Анан магазинге, маркетке кирим. Мен мындай жерге отурам да, арабаны сүйрөп алып, каалаганыңды баарын сага алып берем деп коем. Баягы кызды, жанагы кызды. Анан ошентсем арабаны эптеп сүйрөп алып, оюнчуктун баарын араба толтура кылып алат. Ушуну алабыз дейт, байкап көрчү ай жүрөк. Буну кечөө сен алдыргансың, үйдө турат. Бир күнкү үчүн эртең деле алдыра берет да. 3-4 бар үйдө. Анан дагы эле алыш керек да. Анан максат да аны алыш керек. Анан мен болсо дагы ойлон, дагы кыдырчы деп дагы отуруп алам. Баягы маркетти кыдырып, баягынын көзү тоет, көңүлү тоет, арабаны сүйрөп алам деген, ал каалаганыңды мен алып берем деп отуруп алам. Баягы араба толтура алат, каалаганын бар максатында алды. Алчы. Ошону ары айланып, бери айланып, айдап жүрүп эле баягынан көңүлү тоюп калат да балачы. Анан кайрачы, дагы ойлончу деп коям, 1-2 айланып келгендечи. Анан анын баарын ордуруна коюп чыгат баягынын баарын. Ошончон бирөө экөөнү алат, анан ай, эмне болду, ал мен алып берем дейм. Кыйнайм анычы. Жок, алгым келбей калды, могу эле алайын. А мейли анда кетип калабыз. Баягы толтура арабадан 1-2 эле алат. Анан ушунтип отуруп кыздын көзүн тойгуздум. Магазинди көргүсү келбей калды баягы кыз. Тартып эле магазин киребиз да алабыз дей берчи да. Акырындык менен эле жегенин жедир, жегенден калганын көзү тойгончо мен күтүп отура берем баягы. Дагы кыдыра кой, ойной кой, болуптур. Оюнга да тойсун деп да күтүп отура берем мен. Түнкү саат 11-12-ге чейинчи эс ал, ойно, мен сени күтүп турам деп. Мына баланы ошентип кандыра кылып койсоң, бала эчтеке эметпейт. Мен небереме да ошону кылдым. Анан кийин менин көңүлүм тойду да бала күнүмөн. Көзүм тойду. Ынсаптуулукка үйрөндүм. Ошол кемпир абышканын тарбиясынан. Анан ошол тарбияны мен бул кишиге келип тийгенде, бүт анын каалаганы мага анын немесине төбөсүнөн түшүп калат экен да. Төп келди дагы. Анан мен аны алып бер, муну алып бер. Баланча жейт элем, төлөнчө кийет элем деген жокмун да. Деген жокмун. Өзү кандай эмес, буягың, көкүрөгүң, көзүң ток болсо, аны алып бер, муну алып бер дебейт экенсиң да. Анан ошол ыкка карап эле өзү кете берет экен. Баланча кийет элем, ай, баланча алып бер, ай, эл моунтуп атат дегенди бир мына Кудай мына айланайын ушул күнгө мен ушинткен жокмун. Наоборот, тескерисинче агиш. Четтерге көп барабыз да. Барганда эле, ай, мону кийчи, ушу сага жарашат. Өтүп баратканда эле манекенде кийилип турат го, кийилген же сумка, туфлилер менен окшош. Ушу сага куп келет. Ушуну көрчү деп өзү тияк отуруп алат. Анан кийин анда көрөйүнчү деп, мына ушинтип кеңешип эле ушундай эле иш кылдык. Баланы деле ушинтип өстүрүш керек да. Эже, бу көкүрөктөр эң башкысы мындай төп келиш керек экен, мындай кеп жашта эмескен, кеп башкада эмескен, эң башкысы жан дүйнөңөрдүн төп келиши, келет экен бул. Болбосо ал киши мени көрбөй алды. Анан сиз кантип көндүңүз ал кишиге? Ал кишини айтайм мен. Ошону карабайсызбы мына? Мен ошону бардыгын айтам. Жана мени суроо айтыңызчы, баары ушуну сурашат да. Ушуну
болгон окуя. Бүт элдин баары көрүп кирип менин чөйрөм бүт билет. Кандай эмне. Ошо кишинин мен жашым жетпеди. 35 жаш айырма. Ошо кишинин жакшы мамилеси, жакшы сөзүнөн мен ошо кишинин батиңкесин кантип бүчүлүп калганымды билбей калдым. Мына жакшы мамиледен. Бул эркек өзүнүн эркектик эле статусун өйдө кармап, эркектей эле болуп койсо, аял кургур бутун бүчүлөп эле, тазалап эле туруп берет экен. Мына мен ошону билдим. Эми жанагы киши бул байлама ботинка гана кийчи да, шнурогу бар. Мындайды кийчи эмес. Анан бир күн эле чыгарып атам, кетирип атам, анан бутту деле сүрүлүп турат, бирок ошону деле кайра бутун сүрүп, анан мынтип бутун тосуп берет. Мен болсо бутун бүчүлөп атам. Өзү бут басып эле жүргөн киши кирип, анан бирок ой, бутун бүчүлөп атанан. Ой, деп чочуп кеттим өзүм. Өзүмө ыстык келе түштү да. Анан эле мен бир бутун бүчүлөдүм, экинчиси бүчүлөгөн жокмун. Анан тура калдым ордуман туруп. Мен сиздин бутуңузду бүчүлөп эле атам го. Сиздин өзүңүздүн колуңуз бар. Өзүңүздөр мынтип эле өзүңүз бүчүлөбөйсүзбү? Билбейм. Сен өзүң эле ушинтип эле баланы окууга жөнөткөндөй эле мен ушинтип атсаң эле мен деле ушинтип туруп атам деп койду. Баланы окууга жөнөтүп аткандай эле мынтип эле сылап сыйпап эле мынтип эле оңдоп эле түштүп эле кетирип атыптырмын. Анан өзүм бир күнү эмете калдым, уже азылтайм 2-класс болуп калганда эсиме келди. Ошол кишинин жакшы сөзү, мамилесинен менин уже башым отум, сүйүү жок бул жерде. Ушул кишинин жакшы мамилесинен мен кандай сүйүп баш отум менен кирип кеткенимди ошондо билдим. Мына бир сен деп сөз айтпай. Мен а кишиге келгенимде биринчи турмушумда кызым 11 жашта болчу. Ошол кызымды бир сен деп түрткүп бир өгөйлөгөн жок. Себеби жашы келип калган турбайбы. 69дагы киши акыл сезими серегине келиптир дагы өгөйлүктү билбейт экен да. Нази кагылайын, назитайым деп монтип алаканга салып, кызыма көңүл бурса, мага жаман сөз жок болсо, анан мен атам башына секиремби. Анын батиңкесин бүчүлөгөндөй эмне? Баарын кылып атса, баарын коюп атса, анан ушинтип, анан бир күнү мен өзүм уят болуп калдым, мындай болуп калды. Дүңкүлдөп эле ишимди кыла берип турмун. Анан мейман келет. Мейманга камын ата. 2 күн биринде эле мейман келет. Анан эле чучук учай эт ала турган болуп калдык жайдын күнү. Анан эле балдарды жөнөтсөң жакшы албай коет, өзүң барып эле алып келчи деди. Балдар түзүгүрө албай коет деди. Анан мен ушу эт деле алам, аны деле алам, муну деле алам. Арабаны сүйрөтүп алып эле өзүм барам шалпактап эле, анан кайра жүктөп алып эле келем да. Антип бай кейиштүү болуп сүйлөдүм десем, анан мен деп карап туруп ал киши айтты. Өзүм кара, кээде аялдар деле кополу сүйлөп алабыз да. Анан өзүм уялып калдым. Анан сени ким кармап атат деди. Ким сени барып сен турбайбы балдарга алдыңда деди. Ишканада толтура бала бар да. Ошол баладан 1-2 баланы бас деп алдыңа салып албай, ага мага эмне айтасың деди. Ошо 2 баланы алып көтөрмө ону, алма ону деп жумшап албасаң, өзүң ал жолду салып албасаң, өзүңдүн ишиңди өзүң билесиң да. Ушул жашымда сен мени эми базарга барып алып кел дегени турасыңбы? Мен өмүрү бир дүкөнгө кирип нан алган киши эмесмин деди. Уялып калдым, катуу уялдым. Өйдө караган жокмун. Мен болсо ошо баланы жумшашты деле билбептирмин. Кызды жумшашты деле билбей эле өзүм эле жүгүрө бериптирмин. Баарын эле анан бара анан ал киши айткандан кийин чын эле ай. Мен жумшайтсам болот турбайбы? Деп анан ошентип ошондой кылып анан жумшаганды көрүп анан эле өзүнчө эле анан мынтип калбадым анан. Антсе болот экен, мынтип жумшаса болот экен, жумшап иш кылдырса болот экен.
баарына эле өзүм кете бериптирмин. Бүт эле өзүм кыла бериптирмин. Анан жетишпей атам, эмне кылам, муну мен дешим керек десем, ой, сен мен ушул жашымда барып кел дегени турасың. Көрсө, ондай карасаң сөздүн мааниси жетпей атам, сиз ошону алып кел, муну мен алып келейин дегендейге кетип калат экен. Анан мен бекер айтып алыптырмын да, кичине туура эмес кээде. Сөз сүйлөгөндө да сөздүн арты болот да. Анан ошондой өөн жерлерим деле болду. Ошо киши менен түстөлдү, чуңкурумду толтурдум. Анан аябай тамаша көй, мен өзүм оюн караак жактарым да бар да. Андайым да калбайт экен картайсаң да. Анан бир жолу мындай болуп калды. Кармап кетет десең ошону. Тентектейиңиз. Анан кетет, анан колун алып, артын алып, анан коридор усусын тегинден буга чейин колун артын алып ойлонуп басып турат. Чыгармада катуу. Жана кыргын чыгармасын жазып атканда. Аябай ойлонот эле, өзүн унутуп калат да байкуш киши. Берилет ушундай эчтеке калдырып ата, шалдырып ата, бала илеп ата, тиягында кимгерди эчтекени өзүн жоготуп ушундай ары бери басып турат. Карадым да баягы шайтаным кармап кетти. Эч ким жок. Бала уктап атат, анан ар жактан келаткан, анан ортодо калган артына тура калдым. Анан тура калсам, ал киши жаныма келип билип, анан бау деп эле чыга калдым. Чалсам, баягы кишини көрүш керек да. Ушундай жан дүйнөсү менен чочуду. Бүткүл тулку бою менен чочуду байкуш. Бул аябай катуу чочуттум да. Өзүм коркуп кеттим. Анан бирок коркуп кетип эле ошол эле момент кат кырып күлдүм баягы. Өлтүрө күлдүм. Анан түктөй очкусу келип түгү бетине чыгып, ушун чаары жасып кетти. Анан эмне кылышымды билбей кеттим кайрачы. Ошон тийип баранан токтонан кайра менин күлүп минткенимди көрүп, обстановканы өзү мындай байкады да, эмесинен чыкты, рамкаданчы, тиги чыгармадан чыгып, анан күлүп кайра өзүчү. Ой, ушинтип да чочутасыңбы сен? Деди. Анан ойногум келип кетти. Көптөн бери канча болду ойнобогонум. Ойногум келип кетти десем, деп эле ушун. Андан кийин ушинтип туруп буруштарга тура калам, спальняларга тура калам, бау деп эле калам мен. Анан эменин штордун артына тура калам. Шторго келгенде штордон чыга калам. Селт деп кетет. Анан кийин айтат, мен өзүм үйүмдө коридордо басышта аярлап калдым дейт. Бир күнүчү баягы каерден чыга калат деп өзүмдү токтотуп, баягы жерден өзүм даярданып чыкчу болдум. Ушундай дагы ушундай учурлар болду да, бирок жакшы ошол экени, жакшы канаттанды да, жакшы эметти. Анандай күйөө бала, кыз кыркындын баары отурган, тамак ичип бир сонун бир отуруп калган учур болуп калат. Анан учур болгондо мен атасы деп коем мен. Баягы шайтаным мойнума мине калат да, баягы. Анан дейт, аты меня любишь деп коем. Без ума деп коем. Анан кырышып баягы отурганды бар шаңга бөлөп салабыз экөөбүз. Себеби баары жасканып баары монтип эле отуруп калышат. Кызгы баары келип элечи. Анан баягы тунжурап, үн чыгарбай чай ичилет деми. Дей отурганда анан баягы карайм да, анан анан мен баягы карматайм. Атасы дейм, дейт. Аты меня любишь десем. Без ума. Ошондой баягы оюн ортодон ошондой бир эметип, анан тиги ошо 70 жашында балалуу болуп атат да. Ошону алгач айтканыңызды айтып бериңизчи. Кандай кабыл алды, эмне болду? Ал өзүнчө шумдук. Мен боюмда болот, төрөйм деген ойдо болгон жокмун да. Мен өтө катуу оорулуу болгом. Мен көп жыл оорулуу болуп келген кызмын. Школдон окуп жүргөндө эле.
эми айыл билет, баары билет. Эжеңдин башынан далай азаптуу күндөр өттү. Азабым ошол, балалык күнүм жакшы, бирок ошо бала күнү. Мен 2 жашымда апам куурагыр кийиз жасайт да, жанагы боз үйдүн. Баланы уктатып коюп, анан кийиз жасап, мени уктатып койсо, анан ойгонуп, анан апамдын чөнтөгүн аңтартырмын да. Аңтарсам мындай давлениянысы бар, давлениясын түшүргөн дарыны ачып туруп 25 таблетканы жеп салып турмун мен. Бала да, билбейсиң да. Анан ушу балам канча уктаттым, эмгиче тура элекпи? Бир карап коеюнчу деп апам келсе, оозуман ак көбөк чыгып жатып калган экен. Колунда баягы дарыны жеп алган. Анан ошондон баягы менин организм бузулган да. Анан ал оңойго алып келбейт да. Ошондон нарушение кеткен, ушу күнгө чейин анан ошонун азабын тартып калдым да. Анан ошентип анан мен көп кыйынчылыкты тарттым өтө. Боорума кетти, бөйрөккө кетти, баягы залакасы. Мен жылдап больницада жаткан учурларым болду. Ошондой болуп кетти. Анан кийин мен турмуштун ушулардын баары өзүмдүн тепкичине де түп келдим да. Ачуусун. Анан кийин мен анан ыр жазчу элем. Мен эми баягы Сагынбай Орозбак тукумунан, уруусунан тараган урууларбыз да биз. Анан баягы тектүү жердин кызы. Тукумум меники деле, баардыгы эле жакшы. Таалар тараптагы, мен тараптагы. Анан менин ырларым острый эле деле кайгымуу жазганым. Бир эчтеке эми балалык сүйүү башыңан өтпөй эле өмүр бою больница менен жашап келесиң да. Жашап келдим мен. Ошондой келдим. Анан кийин анан ушу киши агайыңа чыкканда анан менин эмемди көрдү, окуду. Баарын окуду. Күчтүү, даректүү, өтө жакшы жазылган деди. Баягынын баары менин жазган. Бирок деди, бир ноосу бар деди. Сен мага жолукпай, мени менен турмуш курбай туруп, буларыңды чыгарып ийгенде жакшы болмок деди. Эми мени менен жашап, орун очок алып, эми балалуу болуп калган соң, бул сенин прошлый жашооң эмес, бүгүнкү жашоону көрсөтүп сүрөттөп калат. Ошондо куураган бечара бул жерде монтип өтүнүп өкүнүчтө жашап кеткен турбайсыңбы деген калып калат го, өзүң карап чыкчы деди. Анан мен карап чыгайын деп анан карасам оңдой албайм. Баягы кандуу жаш чыккан бир мезгилден деген темаларында шундук коюп турмун ай. Карасаң ошол жерде острый бырчаланып эле кайра операция болуп эле баягы талкалана бергенде эле, анан ошол ситуацияда эле күчтүү ырлар кеткен экен. Анан менден эме чыккан жок. Лирика чыккан жок. Ал дагы өзүң турмушуңа байланыштуу эме болуш керек экен да. Анан менин баягы турмушум ошондой болду. Бирок турмушка чыккан жерим жаман болгон жок. Бирөөнүн жакшы жалгыз тун келини болуп чыктым. Кайнатам бар, раматылык кайненем эрте кайтыш болуп кетти. Анан ушул турмуш оорун айынан 2 жолго түштүк. Аны ден эметпеймин мен. Анан кийин тагдыр буйрук нике кайып. Анан ушул кишиге буйруп турем, бул кишиден бала болот деген ойдо жок. Анан эле ушул балам болуп калды. Анан ботодой босто бийлеп, мен болсо мынтип шишип, баягы башталды оор. Байкуш Райхан акеси бизди машинаны айдап алып, атасы экөөбүздү салып алып ушинтет. Мен болсо мындай күпчөк. Анан мен ыйлап эле алдырам. Мен жалгыз кызым тоголок калат. Мен төрөгөнгө мүмкүн эмес. Менде жалгыз бөйрөк да. Жалгыз бөйрөгүң толгону көтөрө албайт. Анын да оорулуу нип, баягы бүгүнкү тилден жаргон менен айтканда нип ашит дегендей. Теги бөйрөң. Анан боюңда болуп атса, мына көрдүңбү? Бул Кудай таалам, Алла жол берсе, ал эчтекеге эме боло албайт экенсиң. Атам мени берип атканда айтканда, балам, атам экөөнүн сөзү тепкеле эле атам эле чечип койгон, берип салган. Момундай адамга бар,
5 күн өмір сүрсөң дағы жақшы ооз сөз угуп ошо 5 күн өмүрүңдү жакшы өткөргөнүң деп атам айтып берген да. Сенден кыз да сурабайт, сенден бала да сурабайт. Жакшы гана сөз укчу 5 күн өмүр сүрсөң да. Анын кызы да бар экен, баласы да бар экен. Мына көрдүңбү? Анан мен бала төрөйм деген ойдо болгон жокмун да. Мен вообще төрөйм эне болом деп ойлогон жокмун да. Эми Кудай буйруп жалгыз кызым менен калам деген эле маселе болчу да. Ошон үчүн мен жаш адамга көңүл бурган жокмун. Көп эле күйөө чыкты. Анткени мен төрөш керек да жашка чыгыш үчүн. Анан бир чети тиги жактын баласы да кызы да бар деген. Мына биздин тунук чынык ой ушул эле болгон да. Анан кийин Кудайым буйруп койду. Анан бала болуп калды. Ой, толтура история болду. Анан эң концовкасы тиги толготуп атыптырмын. Анан бир 11-12 жылдан төрөп атсам, биринчи төрөттү бул толгоону деле билбептирмин. Толгоо эмне экенин билбептирмин. Тиги кызым деле ооруп минтип атып, толготконумду деле билбейм. Анан Райхан акеси, эң улуу баласы, ошо күйөө жолдош болуп жүргөн. Анан тиги атасы болуп анан роддомго келишти. Бир бөлмө алып алганбыз. Менин бөлмөмдө сиңдим, бир тууган сиңдим ал бөлмөдө мени карап турат. Мен мындып басып турам. Анан эшикке келип, кобурашып, кафенин осунда отурсак эле толготуп атыптыр. Мен аны билбейм да. Анан ой, ушинтип барып эле тарап кетип атат дейм да. Мен Райханга атасына десем, ата, кетелик, апчемди кийирип кетирелик. Толготуп атат апчем деди. Акеси андай эмес, ушинтип эле кетип калат деп жеңем да баягы. Акеси бул толгоо эмес, ушинтип эле кетип калат. Карасаң 36 жаш ошондо. Көрдүңбү? Ошо толгоонун келип атканын билбептирмин. Мен кафенин осунда отурам, больницанын осундачы. Сентябрь айы, күн жылуу. Анан кобурашып отурабыз ошол жерде суусундук ичип. Анан ой, ушинтип эле кетем да баягыдан. Анан тарап кетти. Анан ата кетеличи деп кайра ошентет. Анан көрсө толготот. Анан ошо алар кетишти, мен палатага кеттим. Анан түнүндө толгоо башталды. Анан байкуш Райхандын эмгеги зор да, ошо баласынычы. Атасы үйдө отурат, кетпейт больницанын эшигинен. Анан баягы врачым жок мени төрөтө турган. Аны үйүнө баратып, врачты алып келем деп баратып, 2 кызды сүзүп алыптыр. Машинаны чуулдатып, түнкү саат 4-тө айдап. Караса ал кыздар ичип, эмеден чыгып келаткан кыздар. Дагы хорошо өлбөй калды. Алар мас болуп үйүнүн алдына кирип кеткен. Өлбөй калды да 2 кыз теңчи. Анан кийин ушунтишип, анан менин врачымды алып келип үйүнөн. Ушинтип анан кийин мен аман эсен, мен да калдым, балам да калды. Баягы операция кылды де? Катуу эми өтө болдук, ошентип аман калдык балам экөөбүз тең. Анан катуу эми болду. Анан балам баягы мен өзүмдөй болуп анан кара жаагы ыйлаак болуп чыгат да. Баягы бала. Анан роддомдон чыкканы келдик. Ой, эртең мен анда жерден да бир бөлмөдө жатабыз. Сиңдим карап турат. Де наш герой деп эле айланайын. Бардык министр баш болуп эле келишти. Роддомго киши кирбейт го. Касымбеков, халат жамыны, Миталь Мамытович ал кезде министр здравоохранения. Мет корпус келишти. Где наш герой лежит? Где наш герой лежит деп эле асылтайымды. Анан деп аман эсен көрдү. Ал жөн эле кирип чыгат десең, тиги роддомго чыгат. Келбейсиз десем, эшик ачык кир деп атат. Келдим деп эле келет. Роддомго вроде киши кирбейт эле деп коем мен. Анан ошентип аман эсен чыктык. Анан эшикке чыксак эле күдүң эле болуп калды. Эмне болуп атат десек, ар кандай эмелер бүт толтура, киши толтура. Эшикке чыксаң, роддомдон эмелер чаба элеке деп элдин баары карап турушуптур.
биздин выписка болуп аткан. Ан көрсө баланын жана эме ДНКсын текшерилип атыптыр. Текшерткенге кантебиз деп проблема болуп атыр. Менден эмете албайчы. Анан айттым мен, жок, мен текшерилсин, мага да жакшы. Эч мунун эмеси жок. ДНКбы? ДНКсын баланын. Ошону сурай албай. Төлөгөн мырзадан төрөлдү же башкадан төрөлдү деп атчабы? Разногласие бар да элден. А менен давай кылгыла. Атасына турсту баламды чаңыртып, оосунан алып атат, энти атат. Анан приборго салышып, анан ошо биздин көзүчө атасыныкын алып кетишип. Мен айттым, мен эч корко турган эчтекем жок. Ал кимдин идеясы? Ой, толтурада алар. Анан бар дайым арасында бар да. Анан ошон менен. Ал Төлөгөн мырза жок, бул меники, мен ишенимдимин дебеген жокпу? Жок, деди, мындай. Мен айттым, жок, атасы кылабыз. Давайте деп беле, мен давай деп эле ошондо. Анан Асылтай атасынын каны болуп чыкты, биринчи группа. Ошо атасынын өзүнүн эмеси чыкты, ошо ыраазы болуп, эмне антесиң, эмне ментесиң, ой ушундайсың деди магачы. Жок, тиги күмөн калбасын бечара беркелер. Иштери чыксын, буктары чыксын да, бери жактагыларчы. Эми бар да арасында. Арамданат чыкты. Ооба да, анан ой көп эме кетти да. Анан ошентип мына алтыным ошондой турмуш болгон. Залкар менен бир өмүр деп жанагы Баймежең аябай туура дагы эмесин койгон да. Аны бул эме айтып бүткүс. Мени баягы Бейшенбек Бекешев Раматылык айтып калчу эле. Живой энциклопедия деп эле меничи. Төкөңдүн бүткүл толку бою бу кишиде. Дейле берчи мени ал киши да каза болуп калбадыбы. Раматылык Бейшенбек Бекешев. Анан ошо киши ошонто берчи эле. Бексултан Жакиев аябай кыйынба берчи эле. Кандай деген сонун адамдарыбыз да өтүп кетти. Анан мына Залкар менен жашоо оңой эмес. Жүгүн тартуу оңой эмес. Ошол агайыңдын ыргагы менен болдум мен. Даже мына азыр кээде мен айтып атышпайбы? Сиз жашарып кеттиңиз деп. Жашарып кеткен жокмун мен. Просто эле эмемди өзгөрттүм. Свет. Ал киши бар да, ошо кишиге жараша кийинчимин. Кызартып тырмагымда боечу эмесмин, кызартып саргартып чачымда боечу эмесмин. А кишинин жанында ошого тең турайын. Жиндулактай болуп анан тиги көпкөн жашай алып болбойн деп туруп калбайын деп. Эми ошол благодаря ошо менин баккан ата энемдин ошондой мени немеге салып, ошон үчүн жактым да кишиге. Эгер мен жиндулактай секирип турсам, тойдун байдын кызына дейин рахмат айланайын демек. Бара кой демек да. Койсо ыраазымын, рахмат демек да. Анан ошон менен ушу мамыр журу болуп кеткенибиз ошого деп ойлойм да. Анан бул эркек кишиден эле үй бүлөнү күтүү. Бүт улуу кичүү эркектен эле. Эркек аялга карамдуу болуп, ийкемдүү болуп, эмне кылалык, кана байбиче эмне кылалык, эмки жумага кандай эме планыбыз, бир айдан кийинки отпусканы кандай кылалык, мисалы да. Ушинтип соол таштап, кеңешип, кескен бармак оорубайт дегендей эле, баланы кандай кийинтелик, эмне кылалы десе эле, аял кургур ал рамкадан чыгып жогай дебейт. Ошого эле жангудай эле дейт. Эркектин оозунан жакшы сөз чыгып турса эле, аял урагыр жаман сөз айта албайт. Аял аябай эме үлбүрөгөн калкпыз да. Үлбүрөгөн. Жакшы эле сөз айтып эле агылып кетейин десе эле, мына мен өзүмдөн практикам. Эгер ошол киши мени кагып силкип, демеле монтип заарын чачып, берип бербей калчылдап, бир тыйын карматпай, каалаганыңды кийгизбей турса, а мен эмне дейт элем ал кишиге? Сизге рахмат. Ай тойдум сизге. Каалаганыңды ала койчу, мен кетейин балам менен демекмин. Чындыгында. Андай турмушту илбой аял каалабайт да. А эркек жумшак, эркек жашынакай болуп турса, майкөл, сүткөл, тамагың жазалуу, көңүлүң менен да жазайсың тамакты. Келчи, моуну жакшы көрчү эмес белес, кел ушуну ичебиз эртең. Кел моуну минтебиз деп.
күлүп жайнап жанагындай оюн күлкү болуп турсаң, ал кишинин чыгармачылыгы өлөр өлгөнчө иштеп турду да. Ушу сиздин атаңыздан сурап атканда, ал мен аял кылыш үчүн эмес, кеңешчи кылыш үчүн, жаныма дос кылыш үчүн алам деп атаңызды жибиткен экен да, Ооба. Анан кеңеш бердиңизби, кандай салым коштуңуз чыгармачылыгына? Аябай. Дем бердиңиз? Аябай иштедим мен. Туура ал киши мага өзү айтты да, атам балени мага, ата менен антип ачык сүйлөшө албайсың да. Анан экөөнүн сүйлөшкөнүндө да мен болгон жокмун да. Анан атам бербейм дебейт, бирок ындын өчө эле сүйлөбөй туруп калат экен да. Анан ошондо бу киши мага айтып берип атпайбы кийин, мен муну албасам болбойт, эми муну кандай кылам деп эле буягынан кеттим дейт. Баягы аксакал тилге келбейт да, сөзгө келбейт, ошондо эле отуруп берди дейт. Анан бир убакта эң акыркында айтты дейт, аксакал, мен сиздин кызыңызды аялдык үчүн алып аткан жерим жок. Мен сиздин кызыңызды кухарка үчүн алып аткан жерим жок. Же мен акчага көпкөнү менен алып аткан жерим жок. Тек гана жөн гана мен советник, ушундай чыгармачылык жолдо бирге деп айтат да байкуш. Эми кантет, башка эмне кылмайлы? Мен Курманжанды жазган кишимин. Мен сиздин кызыңызды алсам, Курманжандан ашса ашат, кем калбайт деп айттым дейт. Ушу Курманжанды да колдонбодумбу дейт. Мага ушу киши бербей койсо босоруп чыгып кетемби деп, мен алып чыгып кетем, төлөгөн, мен төлөгөн болбой калбайм деп ичимден ушинтип турдум деп. Кийин көнүшүп, анан айтып жүрдү, күлүп, жанагындай достору келгенде дагы ошону көпкө айтышып, каткырышып, ошентип жүрдү. Анан атам макул болуп анан берген да. Жибип кеттир да, ушундай сөзгө. Анан бирок мен ушул кишиге өкүнбөйм, кара жаным. Тескерисинче мен тагдырыма ыраазы болом. Канча өмүр сүрөбүз? 1000ге чыгабызбы? Же 500ге чыкмак белек. Кудай берген жашта жашайбыз. 70-тиби, 80-тиби, 60-тиби, кандай берсе, жараткан Алла кандай маңдайыбызга жазса, ошо жашты көрөбүз, туурабы? Бирок ошол аз өмүрдө так даана жашап өткөн маңыздуу экен да. Мен мурунку турмушум, мурунку басып өткөн жанагы жашоом меники, өмүрүм больница менен өттү да. Ошонун бир күнчө билинбей калды. Мен бала таптым, баар таптым, бакыт таптым. Ушундай кишиден мен чоң байлыгым, ушул руханий азыгым менин ушундай бийиктикке чыгарып салды. Кандай бийиктик? Маданий бийиктик, руханий бийиктикке чыгарып салды. Мен баягы том китеп жазбасам дагы, менин руханий байлыгым, мен бу кишинин өлгөнүнө быйыл 11 жыл болуп атат. Мен ошо кишинин бүтпөй калган өткөн өмүргө өргөнгүндө мемуарный романын аягын чыгарып коеюн деп иштеп келем 11 жылдан бери. Ушунун үстүндө иштеп келем. Анан 2 жыл, 3 жыл мурункуну карап чыксам, өөн чыгат. Кайра кой, моуну алайын, моуну кошоюн. Ушул кишинин башынан келатканын мен ылайлантып албайын. Эси жок аял турбайбы? Кайран чыгарманы буян баткак кылып салган турбайбы дебесин деп 11 жылдан бери иштеп келем. Баш көтөрбөй ушинтип келем. Маңыздуу ошол кишинин деңгээлинде кылуу кайдан? Бирок ошону мен тунук кылайын. Жок дегенде ылайлантып албайын дейм да. Баягы күчөтпө сөз менен айткандачы. Ошол кишинин ошол чыгармасын ушинтип. Эми бул 90 жылдыгына да эмете албай калдым, жетише албай. Анан эми муну Кудайым буйруса, окурмандардын колуна келечекке ушуну тартууласам, менин жүрөгүмдөгү үйгөн, көкүрөгүмдөгү нерсени ошону арбак ыраазы болот, анан өзүм да деп эс алып, эми төкө кечир, акыркы эмеңди бүтпөй калдың эле бүтүрүп эл алдына койдум.
деп ушинтсем деп ушуну чыгарып алайын өлүп калбай деп ушуга шашам десең. Анан азыр чет өлкөгө кетип атыптырсыз, ден соолугуңузга байланыштуу. Эмеде мен жана квота менен 3-4 жыл очередте туруп анан ошентип анан операция болгом, ошону контрольный проверкасы. Бөйрөгүңүздө Баарысынан. Эми жерде опухоль мозга деген иш бар. Ошолор боюнча дагы анан ошону контрольный проверкасы. Анан ошону неме Кудай буйруса. Анан ошол. Баягы Төлөгөн сынган кылычты жазганда аябай сындашкан деп айтышат да. Учурунда ушундай бир улууларды, залкарларды мындай көкөлөтүп барктай алган эмес экенбиз да. Анан болсо азыр болсо мына азыр эми сынган кылыч деп баарыбыз жантыбыздан жата калып окуп атабыз да. Аябай эле көп буттослар, интригалар болуп турбайбы же? Жокмуш. Кишим мага айтып берчи да. Ушул айтканда таң атып кетчи. Көз сүйлөшкөндө. Баскан жолу, балалык күнү, чыгармачылык башталышы, анан ошол жанагы атеизм күч алып, өтө ошенткенде жалгыз калганмын деп. Үнү каргылданып, көзүнө жаш толуп деп анан көзүн минтип көзүнүн жашын таратып туруп, анан минтип пауза кармап калып анан кийин анан сүйлөчү эле, ыйлагысы келип. Аны эскербей коюуга мүмкүн эмес. Ошондой кыл чайнаган мезгили болгон агайымды. Өтө. Ошондо улутчул, бул националист бул деген бөлүп атат. Биз Октябрь революциясы, орустар бизди адам кылган, бизди орустар минткенем, конечно, бирок бир мезгилде орустар кырган экен, кыргыздарды. Жана кыргын деген акыркы чыгармасы 26 жашында баштап 74 жашында жыйынтыктап атпайбыз сынган кылычты. Өмүрүн арнаган. Ошону айтып келген да. Атаганадай өмүрүм жетпей атат. Тарых 1000 тамырлуу. Мен бир тамырына кирип, мен өмүрүм жетпей атат деп өкүнүп эле өлүп кетти ал киши. Өкүнүп эле. Жаза турганым алдыда, жаза турганымдын эми туу чокусуна келгенимде өмүрүм жетпей атат деди. Бул мурунку баскан мезгилди чыгалдырып, эмки учурчакты болуп мына ушундай мезгилине келгенде өмүрүм жетпей калды деп. Мына өкүндү. Анан айтты, мени катуу кысымга алды, четтетип, партиялык кызматтан чыгарды дейт. Балдарым мындай жаш дейт, кемпирим оору дейт, 30 жыл төшөктө ооруган, бейчара эже көп жыл ооруп ушундай болгон экен. Анан элестет, төшөктө ооруп жатса, балдар мындай чийдей болуп турса, жалгыз киши иштесе, бардыгынан четтетип ошондой болгон учур болгон дейт. Жалгыз гана ошондо бардыгы мага душман болуп чыкты дейт. Душман болуп чыкты дейт. Анан бир гана ал Токонбаев жыйын куруп, жыйналыш кылып, чогулуш дешет да, партсобрание дешет. Ошонткенде бакуш киши эмеде спецте больницада жаткан маал экен. Ошол жерден таягын минтип алып, анан больницадан суранып алып келатат дейт. Жыйынгачы жазуучу союзуна. Анан алдынан тосуп чыктым дейт. Салам алейкум дешесин. Саламат. Не болду? Дейт. Билбейм, ушундай чогулуш кылып, жыйын кылып атышат го. Деп айттым. Жанына жанаша мынтип келаткан раматлык Төмүркүл Үмөтали алдыбыздан чыкты. Алыке келдиңиз, алыке деп ошентти. Төмүркүл Үмөтали болбосо өзүмдүн акем дейт. Бир эле айылданбыз дейт. Төмүркүл Үмөтали агам экөөбүз кыл чайнашып калдык дейт. Анан кийин ошо. Эмне бул жыйын? Деп суроо берди дейт. Ал Токонбаев. Суроонда ушу Төлөгөн Касымбековдун маселеси боюнча жыйын кылып атабыз
деп айт дейт Темиркул Металли. Ой, Темиркул монтип карап туруп. Сен баягы 37-жылкы адам жер мезгилди карматып турасыңбы? Деп айтты дейт. Монтип туруп, өктөм үнүн катуу чыгарып сүйлөдү дейт. Анан аңгычак деле анан башталып залга кирип кеттик. Анан ошондо кана маселе эмне боюнча деп айтканда Зоя Кедрина Москвадан учуп келиптир дейт. Зоя Кедрина деген сынган кылычты орус тилине аударган киши, которгон киши. Укмуш, билимдүү, ушундук. Балпайган орус аял экен. Анан мен сүрөтүнөн көрдүм. Ошол бечара өлүп калды да деп кейип, ошентти да, кейип. Анан ал келип турчуп. Анан ошондо анан Зоя Кедрина суроо берди Темиркул Металливге. Уважаемый Темиркул Металлиевич, сиз биринчи сынган кылычты окуп чыктыңызбы деп. Жок, мен окуган жокмун, элдин айтымында бул улутчул болуп атыптыр деп жооп берди. Анан ошонткенде Зоя Кедрина башын чайкап, мен окуп чыккам. Мен аны кыргыз тилинен орус тилине которгом. Деп мына ушундай. Ошондо тимелей сай сөздөр кырап, эстеп айтаар эле. Субалипке кирген эми койчу. Эми экөөбүздүн бул маегибизге батпайт. Биздин айта турган маселе. Агайың жөнүндө айтыш өтө көп. Өтө терең. Эми ал ушунчалык уникальный гений. Ал деген бардык жана Алла Таалам берип койгон бир дар бул кишиге. Ошол берилген бир Алланын берген белеги, ошону дагы ошону тута билип күтө билиш керек экен да. Бул киши ошону тута билген, күтө билген. Өмүрүнүн акырына чейин ошону аздектеп келди ошол. Ушуну туура айттыңыз, бул дөөлөттүү, чоң талантты, даңкты адам баласына бергенде аны жөнөкөйлүк менен, аны ошол күтө билиш керек экен да, баркын баасын чачпай, эже? Ооба, ал киши мага да мынтип айтты. Сен деп мага берген баасы. Сен шаакесиң деп. Элмирбек Байкуш Раматылга ошонтерчи, шааке деп эле мени ал отуруп маектешкенде мени бу шааке кайда деп мени ушинтип эметер эле. Анан мени айтар эле, сенден кам калбайт. Түштүктүн тилинде, говорунда чийки дегенде кам деп айтылат. Анан сенден кам калбайт. Мен сага ишенем дер эле. Сен балаңды жакшы өстүр, жакшы тарбияла. Сен жакшы жерден тарбия көргөнсүң деп катуу ичи чыгып, батасын берип, ушундай чын дили менен, чын ыкласы менен ушундай болду. Мен ошого татыктуу аял болдум. Сырактап, ары басып, бери басып, ошенткен жок. Себеби менин натурамды тубаса ушул тарбиядан эле мени отуруп таштырып койгон экен да. Жанагы благодаря жанагы чоң эне, азыркы жаштар, каделе мен айтарым, азыркы жаштар чоң энеге, чоң атага, тиги тайэне, таятага бербей атышпайбы балдарын? Мен азыр тайэне болуп багып атпаймынбы? Бул бала жаштыгың менен балаңа бере албаганды небереңе берет экенсиң. Жаштыгыңда бере албай калгандарыңды бардыгын небереңе шарт түзүп, комузга барсын, бийге барсын, мынага барсын, ошого бардыгына жетиштирип, жетелеп, алга тартып, алга сүйрөйт экенсиң да. Мен өзүмдүн жон теримен өткөрүп сезип, ошондон эметтим да. Бул уулуңузда шыбага барбы, атасынын сиздин жазуучулугу, дарамети? Эми бар. Эми Кудай өмүрүн берсин. Ыйманын берсин. Аз канча ачып калды? 19га кетип атат. Анан эми алдын эле баягы быша элек эле моундай деп айткандан ал Касымбеков өзү агайың айтчу эле, сен өтө терең оорусуң деп мени. Өтө жөнөкөй адамга ырыскы жугат экен, дөөлөт жугат экен. Ошону айтчу, дөөлөт жугат. Жөнөкөйлүктө болот. Дөөлөт, бак дөөлөт өтө жөнөкөй кармасаң ошого жугумдуу болот, ошого уюткуланат,
ошондон анан алдын ала эле ой деп эле айтыш эрте го. Качан бышсын, эл алдына бир мондай бир 20-25ке чыкканда анан өзүнүн эмеси болгондо анан перед фактом коюпчу мындаймын. Анан азыр эчтеке боло электе эле ой мындай дегенден эми алысмын да. Мен быша берсин. Мүнөзү кимди тарттыр эже? Мүнөзү ошо атасы болуп калды. Баардыгы эле атасы болуп калды. Окшош. Анан менен таанып, биз менен чай ичкендер айтат, ой деп улуу аксакал агаларыбыз айтат, Раматылык Бексултан Жакиев улам айткан сайын эле айта берчү. Бул төлөгөн кичинекей эле төлөгөн өлгөн жок. Эми өзүнүн атасынын жолун жолдотмун 16-сында эле аял алып бер. Төлөгөн 16-сында эле аял алган эле дей берчи. Раматылык Бексултан Жакиев көп маектеп, көп үйдөн кошунада отуруп калдык да, кошуна эле. Подъездин аягында алып, биягында анан чай ичебиз, кирип чыгып, анан эле анан. Муну эртелеп аял алып бер. 16-сында эле аял алып бер. Эле деп элечи. Ошонто берчи. Анан эми Кудай баягы бешиктеги баларым бекит болорун ким билет дегендей эң негизгиси ыйманын берсин, ден соолугун берсин, ошол атасынын үмүтүн, ошол билим берген мугалимдердин эмгегин баалап, А деген арипти үйрөтүп, ушунчай ошол өстүрөт да, ошо бардыгынын үмүтүн актаган бала болсун деп тилейм эми. Эненин тилеги ошол эле да. Ошол каражаным. Тилегиңизге жетиңиз эже. Жана аманат жана чыгармаңызды соңуна чыгарып алыңыз. Ден соолугуңузду чыңдап келиңиз. Анан бул нерселердин баары сиздин көкүрөгүңүздө уюп жаткан чоң бир чыгармалар жатат да. Ушуну өзүңүздүн жашооңузду, агабыздын жашоосун эле жазсаңыз кандай сонун бизге бир уюткулуу чыгармалар калат эле да. Азыр эле ар бир сөзүңүздө канча уютку таштадыңыз көрөрмандарга, канча тарбия бердиңиз. Мен канча тарбия алдым азыр. Аябай берилип, ушундай муюп уктум. Сизге чоң рахмат, ыраазымын. Атайын келип, убактыңызды бөлүп, ушундай сонун нерселерди айтып кеткениңиз үчүн. Бар болуңуз эже. Рахмат. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүн биз мындай улуу кеп, уюткулуу кептен кеп салдык деп ойлойм. Көкүрөгүңүздөргө кыт болуп уюп, бир жакшы жашооңузга жардамын тийгизет деген ойдомун. Дагы өзүңүздөрдүн оюңуздар болсо, сөзсүз түрдө комментарийге калтырыңыздар, каналыбызга катталыңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө,